Allah Taala жакшы көргөн ümmet да булчу. Анан эмнеге анан эң акырында келип калдык десеңиз, анын себеби мындай да. Жердин астында көп жата бербесин деп Аллах Таала бизди акырында койгон да. Экинчиси, бул ümmettин үстүнөн башка бирөөлөр басып жүрбөсүн деп. Ошондуктан биз Аллахтын мээримин туугандар, жакшылыгын бизге берген. Ошолорду элестете турган болсок, жүрөгүбүз кубанат да. Жаман нерселерди көп ойлой бербейли. Өзү зыяндуу нерселер, напсиге жакпаган нерселер аз болот. Мисалы, бир үй бүлө баш кошту, 1 жыл жашаса, 10 күн урушса дагы 365 күн тынч жашаган болот. Ай сайын бир жолу урушуп турса дагы 12 күн урушсун макул. Бирок 353 күн тынч жашап турго. Бизге ошол көрүнбөйт дагы, ошол ай сайын бир күн урушабызга ошол эле көрүнүп туруп алат да. Өзгөчө аялдаргача. Ошондуктан жакшылыктарды көп ойлош керек. Мисалы, бир адамдын башы ооруса, буту оорубайт го, буту жакшы го. Көзү, кулак, тил. Биздин кичине башыбыз ооруса, калган дене мүчөнүн оорубай сак саламат жүргөнүн да көрбөй калабыз да. Бир адам 39 болуп температурасы ушундай чыгып жаткан экен, бирөө ден соолук сурайын деп келип, кандайсыз десе, Аллага шүгүр, мээм иштеп турат, тилим сайрап турат, жыт сезип турамын, кулагым да угуп жатат, жүрөк, өпкө, боор баары иштеп жатат, кичине денем кызытып жатат дейт экен да. Ошондой көз караш менен карасак, оору жеңил болот. Болбосо, ооруп жатам мен, кыйналып жатам. Оору өзү Аллах Таала кичине эле берет. Аны биз кабыл алуу менен көбөйтүп алабыз да. Кыйынчылык кичине эле болот. Кабыл алган адам туура эмес кабыл алып, ошону көбөйтүп салабыз да. Мисалы, бир нерсе кичине кымбаттаса, кымбат болду, эми кандай жашайбыз? Эми кымбат болду менен биргеликте айлык да көтөрүлдү го. Бул жак карабайсызбы? Биз көбүрөөк оңчул болуп, позитивный болуп, жакшы нерселерди карай турган болсок, жашоо жакшы көрүнөт. Аллахка шүгүр, тынч. Эң негизги нерсе, Аллах Таала иман байлыгын берди, тынчтык байлыгын берди Аллах Таала. Эркиндик деген нерсе бар го, бул дүйнөдөгү эң чоң байлыктардын бири да. Ден соолук, Аллаху акбар. Ошондуктан адам Аллах берген жакшылыктарды ойлосок бар го, жакшы эмес нерселер бизге жакпагандар аз эле болуп калат. Эчтеке эмес дейсиз. Эчтеке эмес. Биз тескерисинче. Бир адам машинесин дөңгөлөгү жарылса, машинесини тым эле ушунчалык жаман көрүп калат. Бир дөңгөлөк алмаштырып койсоңуз болду го, мисалычы. Айтайын дегеним, кыйынчылыкты чоң кылып кабыл албашыбыз керек. Кичине эле кылып, айтканда деле, кичине эле кылып кабыл алалы. Не болду? Кичине башым ооруп жатат. Болду. Кече ооруган эмес эле, эртең кайра айыгып калат, Аллах буйрса. Бүгүн кичине, башым ооруп, бул жарылайын деп кетип жатат. Охо, бүттү сиздикичи. Ошондуктан Аллах берген неаматтарды көп эстеп, бири-бирибизге айтып туралы. Аллах Таала канчалык ачык асман берди. Аллах Таала бизге ушундай бир өлкө берген, кышка окшойт. Кар жаайт, тоңойт айлана чөйрөчү. Жалкоолорго сонун болот, иштебейт. Алар өзүнүн жазында да иштебейт эле. Бирок кышында себептүү иштебейт. Жаз болот, кайрадан Аллах Таала бүткүл ааламды тирилтип берет. Жашылын жашыл, көгүн көк, сарысын сары кылып көрсүн пенделерди. Жайында Аллах Таала мөмө жемиштерди жайнатат. Күзүндө түшүмдөрдү алгандан соң кайра баарын уктаганга жөнөтөт. Кээ бир өлкөлөрдө угушат, ушундай кар жаайт экен депчи. Ошондуктан Аллах берген жакшылыктарды эстейли. Жакшылыктарды көп айталы бири-бирибизге. Анан эле жаман нерселерди тарата турган болсок, Умар радиаллаху анху айткан, жакшы нерсени айтып тараткыла, жаман нерсени айтпай жойгула деген да. Жамандыкты айтып жоюлбайт. Мисалы, биз балдарыбызга эмне дейбиз? Калпайтпа дейбиз. Жамандыкты айтып атабыз да. Калпайтпа деген ордуна чындыкты айтып жүрсөң, өмүрүң узун болот, Аллах сага сүр берет, даражаң бийик болот, күчтүү болосуң. Калп деген нерсени укпай чоңойот да балачы. Биз эмне дейбиз? Калпайтпа дейбиз.
Дүйнөдө 8 миллиард адамдан 1 миллиард адам тамеки тартат экен. Эмнеге? Себеби бизге күндө Минздрав айтат да, чекпегиле өлөсүңөр депчи. Ошону айтпай эле койсо, жаңы төрөлгөн балдар тамеки эмне экенин билбей эле чоңоёт эле да. Күндө телевизор, радио, газета бүт микроволновкадан дагы тамеки тартпагыла дей берип сиңирип койгон да, тартпагыла деген тарткыла деген да. Жамандыкты айтпай жоюп салыш керек. Балаңызга калп айтпа дебеңиз, чын айт деңиз. Балдар менен урушпа дебеңиз, ынтымак бол деңиз. Жардам бер деңиз. Ошондо эмне болот? Ошондо ошол тараптуу болот. Жакшы нерсени угат. Себеби адам табиаты мындай да, кылба деген нерсени кылгысы келет. Биз ушундай жаралганбыз биз. Эмнени кылба десе, ошону бир кылып көрөйүнчү эмне болот экен дейт да. Мисалы, азыр мешитте көп адамбыз. Азыр намаз болот, намаз окуңуздар, суу ичиңиздер, дарат алып келиңиздер, бирок сиздерден сураныш ушунун астын көтөрүп карабаңыздар десем, баарыңыздарга кызык болот да, эмне экен ушунун астында депчи. Өзү мунун астында эчтеке жок. Жок эчтеке. Просто мен айтып койдум да, карабаңыздар деп. Биздин мээбиз ушундай кабыл алат. Ачып көрөм дейсиз, баарыңыз эл кеткенде мен калып калам, бир ачып көрөм дейсиз да. Ошондой эле балаңызга калп айтпа десеңиз, бир айтып көрөйүнчү эмне болот экен дейт да. Урушпа десеңиз, бир урушуп көрөйүнчү эмне болот экен дейт. Тамеки тартпа десеңиз, бир тартып көрөйүнчү эмне болот экен дейт. Ошондуктан оңчул бололу. Жакшылыкты эле айталы. Жакшылыкты эле көрөлү. Көзүбүз менен карасак, асман канчалык ачык, машалла. Өлкөбүз канчалык чоң, машалла. Элдер канчалык жакшы. Азыр адамдардын сөзү эмне? Эл бузулган эмес. Мен сөзүм бузулган. Заман бузулду. Заман кантип бузулду? Күн бул жактан чыга баштады. Жок, эчтеке бузулуп болгону биздин кабыл алуубуз бузулду. Жаштарыбыз бузулду. Жаштарыбыз соп-сонун, эч кандай бузулган жок. Эң сонун жаштар деп айталы. Мурда адамдар балдарын мактап чоңойтот эле. Батыр мен балам деп. Азыр биз хулиган дейбиз да. Бандит дейбиз балабыздычы. Батыр мен балам. Мен балам чоң адам болот деп кичинекей баланы чоңойтуп коет эле да. Аң сезимин, кабыл алуусун адамды мактап чоңойтуш керек. Ошондуктан жакшы сөз, жакшы көз, сөзүбүз жакшы болсун, көргөн нерселерибиз жакшы болсун. Жаман нерсени карап, анан ой. Ар бир адам тууралуу жакшы ойдо бололу. Ар бирөө саат түнгө 12-де келет, бул кароол болуп иштейт окшойт. Түнкүсү менен жумуштар дагы бар да. Анан түнгө 12-де келген адамдан отуруп алып туруп уйкуңуз келбей ойлоп каяктан келди экен бул. Бул неге күндө 12-де келет? Мисал да, жаман ойлонгон адам, ар бир адамга жаман ойлой берет. Оңчул бололу, жакшы ойлойлу. Ар бир адам тууралуу бирөөгө чалсаңыз албаса, не дейсиз, эс алып аткан болушу мүмкүн. Укпай калышы мүмкүн. Намаз окуп жаткан болуп, даратканада болуп жаткан болуп. Жакшы ой ойлосок болот го. Оператор дагы бизге жардам берет. Жооп бере албай атат. Биз эмне дейбиз? Жооп бербей атат дейбиз да. Жооп бербей атат дегени бул обвинение болчу. Жооп бере албай атат дегени шылтак, албетте. Эс алып аткан болушу. Ушундай кабыл үйгө чалсак, ар бир үйлөнгөндөр үйгө чалса, Аллах сактасын, албай койсун эле. Бизге мындай сезилет да, үйдөгүлөр телефонду карап туруп эле деп албай аткандай сезилет да бизгечи. Жок, эми түрдүү ситуация болушу мүмкүн да. Балаңыз ыйлап калган, ошону менен алек болуп калган болушу мүмкүн. Көчөшүп үйүн тазалап жаткан толтура жакшы нерселер бар, ойлосокчу. Бирок жок, бизге бир эле нерсе керек да. Алла сактасын, албай, акырында алып калсын эле. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Каяктан? Ошо ойубуз тунук болуш керек. Ой тунук. Ар бир адам тууралуу.